Assalamu alaikum. Мен Ош области Араван районунун тургуну. Улуу урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, сизге кайрылуу элекпиз. Аябай чоң сураныч. Ол Жогорку Кеңеш депутаты Өмүрбек Бакировдун иниси Атабек Килчкасы аташты окот. Ал госрегистрдин начальниги. Бардык жердин бардыгын сатып өтүштү. Карапайым элдин арасында жери бар, жери жок, документи бүтүп калган. Алардын көзүнө карабай документти жасап, кызыл китепке кол коюшуп, печать басышып, уже карапайым элдер бакчылар каяка барарын билбей калды. Кимге кайрыларын билбейт. Айтайын десе, үнү сиздерге жетпейт. Сиздерден бир аябай өтө сураныч. Ушуну бир Араван айылына келип, жакшылап көңүл буруп, карап текшерип берип койсоңуздар аябай суранат элек. Анан кийин дагы бир Айыл өкмөтүнүн Файзуллаев деген жетекчиси 2 киши бирге болуп мунун баарын кылып аткан. Фермерчик. Ар бир адамдын кайсы бир адамдын жерин таяка алып, баяка калчашып, колундарынан келген документтин баардыгын жазышып, даже жада калса ушуларга ФСБшник, СМБшник дегенде эч бир киреше албайт. Неге дегенде бунун үстүндө карап отурган жакшы киши бар. Ошо Араван сайдан чыга турган шагылдын үстүндө отурган кичинекейден баштап чоңуна чейин долясы бар. Эми аны ким алат, эмне алат, канча алат эместиги так эле айтпай эле коеюн. Ал өздөрү билет. Ал утусын алат. Да жада калса ушул шагылыбыз да кымбаттап баратат. Уже эл эмне кыларын да билбей калды. Ушуну бир жакшылап карап берип койсоңуздар аябай жакшы болот эле, сиздерден сураныч. Азамат Арабаев деген Жогорку Кеңеште депутат. Ушул цемент заводун кичине алыстатып көчүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Неге дегенде ушун тегерегинде жашаган тургундарыбызга баягы цементтин заводдун чыккан пылдардын баары учуп, даже дем алганга невозможно да ал тегерекечи. Даже жада калса мына кичинекей балдарды чыгарып ойноткондо да мындай зар канасың. Ушуну да бир жакшылап карап көчүрүп берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле да.